Адам учурат. Таластагы катуу шамалдын видеосу жарыяланды. Бир адам каза болду. Талас облусунда катуу шамал катталып, анын кесепетинен бир адам каза болду. Мындан тышкары орто мектептердин чатырларын учуруп кеткен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдашты. 17 ноябрь күнү саат 14:30 чамасында катуу шамалдын кесепетинен бир нече мектептердин чатырлары учуп, үйлөрдүн короолору учуп кеткен. Мындан тышкары 2 терек кулап 1975 туулган ТЗА аттуу жаран каза болду. Жеринде Манас районунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери иштеп жатышат. Кара Буура районунун метастанциясынын маалыматы боюнча райондун аймагында шамалдын ылдамдыгы секундасына 20-25 метрге жеткен. Тургундар видеолор менен социалдык тармактарга бөлүшүп жатышат. Булак лайк чекитке ийже. Айланма жолдогу кырсыктан 3 киши каза болуп, 6 жабыркады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Бишкек-Нарын Торугарт айланып өтмө унаа жолунун болжол менен 19-20 чакырымында УАЗ оор жүк ташуучу автоунаасы менен Toyota Ipsum жеңил автоунаасы кагышып, жүк ташуучу унаадан өрт чыккан. Өрт саат 17:40 чектөөгө алынып, 17:55 толугу менен өчүрүлгөн деп айтылат маалыматта. Куткаруучулар жабыркагандарды унаадан чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Булак Говори Чекит ТВ. Кайыпшир. Лукашенкого рахмат, өлкөдөн Бакиевди алып чыгып кетпегенде ичара согуш болуп кетмек. Саламатсызбы Кайып мырза, 2010 жылдан бери саясатта келе жатасыз. Ошол жылдагы кандуу, куралдуу төңкөрүштөн Кыргызстан пайда таптыбы же укмуш өнүктүкпү? 2010 жылы 7 апрель күнүнө чейин бардык өлкөлөрдө болуп келгенде эле элде социалдык тартыштыктар пайда болгон. Билесиңер, электр энергиясы Максим Бакиевдин царясы көрсө, мамлекетте өтө пайда болмок экен. Көрсө, ошол учурда алар өздөрүнүн максатын элге жеткиликтүү түшүндүрүп бере албаган экен. Тилекке каршы ошондо орусиячыл марионеткалар Путинди жарга такап, аны да алдап, өздөрүнүн кызыкчылыгын көздөгөн экен. Алар ар түркүн нааразычылыктарды пайда кылып, элдин ортосуна бүлүк салган экен. Бизди жыйынтыгында алдаптыр. Жыйынтыгында 7 апрелчилер ант берип бийликке келген менен элибизге жарытылуу талкан берген жок. Эмне үчүн акыркы учурда Бакиевдин жактоочусу болуп калдыңыз? Мен, ишенсеңиз, жакында Минскиге барып, Курманбек Бакиевдин кечирим сурагым келип жүрөт. Ага барганга 2 көзүм төрт болуп турат. Билесиңер, менин кыргызчылык жайым бар. Ал киши чыны менен мамлекетке жакшы иштеген. Мен жеке өзүмдүн атымдан ошол апрель окуясына катышкан киши катары кечирим сурап коеюн деп жатам. Эгерде убактылуу өкмөт мамлекетте экономикалык жылыш жасаганда так ушул убактылуу өкмөт тарапта болмокмун. Кыргыздардын көбү так ушул бийликке келгенде орустардын эшигин шыпырып жүрөт. Бакиев кеткенден бери жыргап кеттикпи? Арадан 12 жыл өттү. Бүгүнкү күндөгү кымбатчылыктын баштоочусу убактылуу өкмөтчүлөр. Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун бийлиги мамлекетке кандай кызмат кылды? Апрель окуясынан кийин Атамбаев деле оңуп кеткен жок. Бакиевди кууган Атамбаев Кудай таразылап койду, досун президент кылды, аягы эмне менен аяктады? Биз 2010 жылы Кудайга жакпаган нерсе кылдык, алыбыз эмне болду? Эсибизде болсун, президентти кордогон калк эч качан оңбойт. Дүйнө жүзүндө оңгон эмес. Каддафини өлтүргөн эл эмне болду? Ошон үчүн жакабызды кармап, кетирген катачылыктарга топук кылып, жашоону ак барактан башташ керек. Мен апрелде таш эмес туу көтөрүп чыкканмын. Аттиң митингдин катышуучусу катары. Апрель окуясы бетибизге чиркөө болду. Мына жакында парламенттик шайлоо болуп өтөт. Элдин арасында жүрөсүз. Калктын шайлоого карата маанайы кандай? Чүй Нарын Ысык көлгө чейин барып келдим. Элдин маанайы мурдагыдай шаң жок. Талапкерлер менен жолуккусу келбеген калкты көрдүм. Эл ызычуудан тажап, баары бир деле эч нерсе болбойт деген ойдо калган. Калыстыкты айтайын, азыркы бийлик админ ресурсту пайдаланган жок. Элдин көбү Бакиевди бийликтен кетирген экенбиз деп өкүнгөнүн көрдүм. Шайлоодон кийинки кырдаал кандай болот? Эң жакшы суроо. Шайлоодон кийин БШК компьютерден сандарды санга кошуп жибербесе, баары сонун болот. Азыркы бийлик президент Садыр Жапаров шайлоонун бурмалангандыгын дыккат көзөмөлгө алды. Эң башкысы элде ынтымак болсун. Бакиевдердин доорундагыдай сырткы күчтөрдүн түрткүсүнө алдырбашыбыз керек. Эгерде дагы сырткы күчтөрдүн шыкагына алдансак, мамлекет урайт, ал сырткы күчтөр элге эч качан талкан бербейт. Кыргызстандын өнүгүп кетишине Орусия жана кошуна мамлекеттер көп тилектеш эмес.
Биз эгемендүүлүктү сактап калбасак элдин да мамлекеттин да тагдыры оор. Баса Лукашенкого чоң рахмат айтышыбыз керек. Эгер ал Бакиевди алып чыгып кетпегенде ич-ара согуш болуп кетмек. Ал киши жарандык согуштун алдын алды. Лукашенкону баалабаса канда кыргыз көрүндөп жатып өкүрөт. Негизи Кыргызстанда кыргыздын бычакка сап уулдары барбы? Албетте бар. Учубуз куур эмес. Алардын алдыңкы сабында дат баспаган алтындай болгон менеджер, стратегдердин көбү депутаттыкка талапкер экен. Жалпысынан мыктылар көп. Эске сала кетсек, Кайыпшер 2010-жылдагы апрель окуясынын катышуучусу. Андан сырткары Апрель баатыры төш белгисинин ээси бир нече убакыттан кийин учурдагы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев, Акмалбек Келдибеков, Талант Мамытов камалганда ал белгисин таштандыга ыргыткан. Булак Назар Ньюс чекитке ийже. Жанар Акаев номер 2 айрымдарга окшоп бала бакчанын тасмасын кесүү менен алектенген жокпуз. Альянс партиясынын тең төрагасы Жанар Акаев Алай районуна караштуу Жошолуу айылынын тургундары менен жолукту. Талапкерди эл жылуу кабыл алып, жакшы маанайда тосуп алышты. Шайлоочулар Акаев кайсы партиядан барбасын, адилеттүүлүктү жактаган принциптеринен кайтпай, чыныгы элдин өкүлү катары кызмат кылып келгенин өзгөчө белгилешти. Жанар Акаев депутаттык ишмердигинде айрымдарга окшоп бала бакчалардын, мектептердин тасмасын кесүү үчүн чуркабай, өз милдетин так аткарганын айтты. Экологиялык жакшыртууга, чек араны коргоого багытталган мыйзамдарды жазганын кошумчалады. Өлкөдөгү ири коррупциялык схемалардын бетин ачып, миллиондогон каражаттарды бюджетке түшүргөнүн эске салды. Булак акча бар чекитке ийже. Дагы бир арзан пиар. Канат Хасанов Садыр Жапаровдун бийлиги тууралуу. Хасанов азыркы бийликтин аракетин кезектеги пиар деп эсептейт. Канат Хасанов Facebook баракчасында бийликтин убадалары жана көмүрдүн айланасындагы кырдаал боюнча пикирин билдирди. Хасанов белгилегендей, Улукбек Мариповдун жетектеп турган учурунда жылытуу мезгилине даярдык боюнча жооп сураган. Бирок жыйынтыгында анын өтүнүчү жоопсуз калган. Баарыбызга маалым болгондой, Кыргызстанда 3-күндөн бери Садыр Жапаров убада кылган көмүр темасы талкууга алынууда. Хасановдун айтымында көмүр маселеси жазында чечилиши керек болчу. Анан мындай толкундануу, нааразычылык болмок эмес. Ал эми ошол 3000 сомдук көмүр убактылуу көрүнүш. Кечээ президентибиздин көмүрдүн ар бири 3000 сомдон болот деген сөзүн көрүп, менин нааразы болгон өңүмө жылмаюудан сырткары өкүнүч менен катар Садыр агабызга бийлик вертикалын кура албай калганын ого бетер кейип кеттим. Жана арзан популизмдин шоусу ансыз деле ага жана анын командасына каарданууга айланып баратат. Оба азамат, тоннасына 3000ден 130 үй бүлөгө берилип жатат. Машиналардагы элге иштеп жатат. 1000 үй бүлөгө бериле берсин, бирок 1000 үй бүлө бүтүндөй Кыргызстан боюнча ушуну жебейт. Баарын камсыз кылганга мүмкүнчүлүк барбы? Жок, жана болбойт, деп белгиледи ал. Хасанов ошондой эле Садыр Жапаровдун командасын алсыз экенин кошумчалады. Менин оюмча, бул команда менен командиринин алсыздыгы жана 30 жылдан бери айтылган шылтоолор курула элек, жасала элек менин пикирим. Кантсе да ушул 30 жыл бою силер ушул жерде жашадыңар. Сиз депутат болуп чоң бөлүмдөрдү жетектедиңиз, туурабы? Сиздин оозуңуздан сизге ишенип бийликке келүүгө жардам бергендерине карабастан отургузабыз деген гана сөз чыгууда. Ушундай эмеспи? Бул менин пикирим. Ал эми менин оюмча, силер мамлекетти башкара албайсыңар, бирок бул менин оюм, деп жыйынтыктады Хасанов. Эске сала кетсек, бир күн мурда президент Садыр Жапаров Борбор калаада көмүрдүн баасы тоннасына 3000 сомго чейин түшүрүүнү убада кылган. Ал белгилегендей, учурда күйүүчү майдын баары бир кампага алынып келинди. Жапаровдун айтымында көмүрдү жеткирүү мамлекет тарабынан жүргүзүлөт. Бүгүн көмүрдү арзан баада сатуучу 2 пункт ачылды. Булак Наждак чекитке ийже. Интернетте Өзбекстандын депутатынын катышуусунда интимдик видео тарады. Коңшу Өзбекстанда жергиликтүү депутат айым менен болгон интимдик видео социалдык тармактарга тарады. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, чуулгандуу кадрлар октябрь айынын башында Ташкент облусунун Бостанылык районунда конок үйү деп аталган жерде укук коргоо кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн рейд учурунда тартылган. Полиция кызматкерлери көрсөтүлгөн жерди текшерүүгө алышкан. Ошол учурда батирде 2 аял жана 2 эркек болгон. Анын ичинен 2 жаран интимдик байланышта болгон. Сурак учурунда алар спирт ичимдиктерин ичип, бул жерге жакын мамиледе болуу үчүн келишкенин айтышкан, деп айтылат Ташкент облустук ички иштер башкармалыгынын билдирүүсүндө.
Учурда видеонун социалдык тармактар аркылуу таратылышы боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат. Булак супер чекит KG.